Туғандар, мына бүгінгі күні шу Тоң районының Улахол айыл аймағында Тоң райондық ішкі істер бөлімінің жетекшілігінің астында оқушылар менен биргеликте атайын шу Көлжейекте балықты қорғау бойынша, экологияны таза сақтау бойынша түшүндүрүү иштери жүрүп, президентибиздин жарлыгынын негизинде иш алып барып жатышат. Туғандар, мынакей. Шундан улам айта кетмекчимин, ажообузга ыраазычылык ошол. Ажообуз келгенде көлүбүз кадимкидей балыктарга көбөйүп, таладагыларыбыз коен өңдүү, дагы башка бир жаратылыштын козу болгон жан-жаныбарлардын көбөйүшү, буга ошол президенттин жарлыгы иш жүрүп атат деген белгиси. Андан тышкары ошол Тоң районубузда ушул экология тарабын айта кеткен болсом, кандайдыр бир деңгээлде иш жүрүп атканын биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Андан тышкары биздин Улахол айыл аймагында ошол Улахол айыл аймагы начальник болом деп коебузбу. Мына Рустам аттуу мырза ошо өзүнүн командасы менен чындыгында жакшы, жеткиликтүү, алгылыктуу иштерди жүргүзүп жатканын биз айыл тургуну катары өз көзүбүз менен көрүп келебиз. Бүгүн да ошо биз дагы ошол президентке караштуу ишкерлик кеңештин өнөктөшү болгон башка элдик көзөмөлдүн областтык координатору катары чакырылганбыз. Ошондон эле мына чогуу азыр көп болуп отурабыз. Мынакей экологиялык инспекциянын көлдө жүрүүчү кайыгы экен, катер. Мына ушу менен азыр чындыгында бир топ алгы иштерди жүргүзүп, мыйзамсыз кармаган, балык улаган адамдарды кармашып, аларга мыйзам чегинде чара көрүп келгенин көрүп жүрөбүз. Бugünkü iş-çara ушул биздин президентибиздин жарлыгы 131-чи Көл акваториясын тазалоо боюнча жакшы иш-чара болуп турат. Келди бияка кошту. Браконьерлер менен күрөшүү, мыйзам сактоонуу, алдын алуу боюнча, бул көлдүн территориясын тазалоо боюнча иш-чара бүгүн уюштуруп жатат. Бул иш-чарага бияка негизи мамлекеттик орган эле эмес, биз көлүбүздөгү бүт жарандар, тургундардын баары тең кайдыгер карабаш керек да. Көл баарыбызга көлдүн территориясын тазалап, биз ушул мамлекеттик органдардын иш-түзүшүнө мектепте жүрүп окуп аткан окутуучудан баштап аксакал баарыбыз иш алып барышыбыз керек. Жаңы эле жетекчибиз айтып кеткендей, көлгө туристтер келет, алар определенный убакытта келип эс алып кетишет. Калган учурда бизге калат. Ошон үчүн көлгө Мына ошол бардык бүгүнкү катышкан иштерине ийгилик каалап кетмекчибиз. Чындыгында көлдү сакташ баардыгыбыздын милдетибиз деп эсептейбиз. Башка элдик көзөмөл коомдук уюмунун областтын координатору Куреб Жыгарбек.